Сойкулук менен алек болуп жүргөн кыздарга рейтибизди Ош шаарында улантып жатабыз. Туугандар, бул чыгарылышты түрүп салбай башынан аягына чейин көрсөңүздөр шок болосуздар. Сөздүн ачыгы. Себеби бизге келип түшкөн маалыматка таянсак, азыр Ош шаарында жашы жете элек өспүрүм кыздар сойкулук менен алек болуп жүрүптүр. Алардын бири менен биз азыр жолго чыктык. Туугандар, видеону түрбөңүздөр. Алдыда 16 жашар кыздын жүзүн сиздерге толук кандуу көргөзүп бермекчибиз. Азыр ушул байкелерибиз бизди кичине сыйлап, ушул жерге конокко чыгарган экен, массаж кылды, фитобочкага түштүк. Баягы иштегенди билгенден эс алганды да белгиледик. Анан бул реклама эмес да, туугандар. Просто ушул жерге конокко чыгып калды. Анан мунун адресин сиздерге айтып коеюн деп атам. Ош шаарында ошо Фуркат деген жер бар экен. Ал жерде Круговойдо жанагы желектин жанында эле ушу фитобочка деген бар экен. Бул жерге простат болуп ооруган эркектер, силерге совет менен. Мен жашоомдо биринчи жолу түштүм фитобочкага. Телефон номерлери чалат экенсиңер, выходной жок иштейт экен. 11ден түнкү саат 12ге чейин. Режимин көрдүңөр: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Короче, чалгыла. Номерин дагы закреплөө комментарийга бекитип коем, ошол жерден чалып байланышып. Короче, реклама кылбай эле кой деп атат да. Бирок эми айтып коеюн. Мына ушул байкелер иштеп экен. Кыскасы, биз кайра рейдке аттандык. Алдыда 16 жашар кызды жүзүн көргүлө, тарап салла. Апасына жетсин, туугандарына барсын. Кыскасы, Ошто токтотпосок болбойт. Ошто аябай күч алып кетти. Кайдабы? Ооба. Мына келген акалжака. Ошол жакта иштеп келген. Ниш. Жаратсың. Аякта чурайка. Я кыздар бизде салат келди. Бирок заебал келди. Неге? Рейтлер келипти. Ал жерде полный бар нерсеси бар да, дегенде. Ичи элитка, сонун, алдында пивосу бар, башка жей турганы бар, тамагы бар, резинкасы бар. Кореяга чейин бар. Бар, кандай эмес, Кытайга. Кытайга чейин бар иштеп атасың. Иштеп келдим. Атамдан алжастан бир машина алып келдим го иште. Иште бир машина алып келдим. Кореяданбы? Ооба. Аны өзүм да кадимде сайт ачып. Өзүң эле ачасың? Ооба. Бирөө сатабы? Жок, өзүм эле сайт ачып. Эгер бааны көп кыздар барып иштетип алган болсо, ошол жерде бир шоурда салынабыз десем болот. Мисалы, азыр жасы болсо келишпейт да, алардын ушундай мектасында чака, рысо семечка бар, баардык нерселери бар. Баардык мастер ошол кыздан болот. Мисалы, азыр бияктан саатына 5 миң иштеп атпайсың? Тиякта канчага иштейсиң биздин акчага? 38 миң ака, биздин булар. Саатына? Saat 38 bin lira. Nöçü 150'ye жетпейт, жашат да, ошол көңүл болот. Бирок акта качпашым керек да. Биякта биз качып кетип калабыз кыздарда. Нöçкө келип туруп, жана 1-2 саат отурабыз да, качып кетип калабыз. Ошакта качпайбыз. Аякта качса болот. 15 миңди алып турган кайра кантип качып кетесиң? Ошо качып кетип калабыз биз. Качып кетип кайра иштейбиз. Чалар бар. Койчу? Ооба. Мен болсо дагы чипле Кытайда сонунда ака. Караңгы ночко 150 миңге алсаң ака. Биздин пулга кымбат. Алар өзлөрүнүн пулуна арзан. 150 миң сом. Бир ай иштеп келдим, келгенден бияка машина алдым да. Күнүнө тактан 1 саат иштеп койсоң жетиштүү экен да. Аяктабы? Клиент алыш кыйын болуш керек. Аяктабы болбой ака. Короче, неме карайтына көкүрөдүм болсо сатылып кетерсиң. Ишенесиң, урукчу белем. Курбай иштейм да. Манча клиент алышым кыйын болот да. Керек эмес. Керек эмесин да? Мен да кандай оорусун ака, эми да
Mına күнүнө 30 миң иштесем, 30 миңден бир менин ден соолугума 5 миң эле кетет. Мисалы үчүн клиникага баргандагы текшерип коемун. Ага 1000 сом берем. Күнүгө 1000 сомдон күнүгө барып текшерип келемин. Ашып кетсем 15 миң убакыт кетет ага. Өзүмдүн ден соолугум үчүн эле. Азыр текшерип туруш керек болот экен. Айрыкча азырчы, мисалы үчүнчү, мурун балдарда болсо, биз балдардан корксок, азыр силер наоборот кыздардан коркушкан керек болуп калды да. Азыр мына кыздардачы өтө оору көп болуп атат да. Мына именно биз жайлаптарда эмес, мына жөнөкөй иштебегенде көчөнүн кыздары бар го, ошолордо оору көп болуп атат. Алар барып та безгире чыгып кетип калат. Дагы балдар менен таанышат, дагы ошолордун тамак алып берсе, барат да дагы бездеринде машинада сашыда сийлеп, ошентип ошолор оору чугузуп атышат азыр. Азыр өтө жаман оорулар көбөйүп атат. Мына акырын оору чугуп алсаң, ал оору сразу билинбейт экен да. А спид оорусу 5-6 айдан кийин билинет экен. Кийин сиз акча бересиз янда. Ким берет акча? Ким берет? Сиз бересизби? 5,5 миң берип койсоңор бия. Saatiga. Kim beradi ya? Bana berip koysalar suмкаga салып коюп, мындай көңүл тоок отурайын. Бүгүнкү рейтибизде ушул интернет аркылуу иштеп жүргөн сойку кыздын ушул бирөө кызды кармадык. Ушул сойкулук менен алек болуп жүргөн кыздар мен сиздерге эскертем. Эсиңер барда этеңерди жыйгыла, болбосо баарыңардын жүзүңөрдү бардык кыргыз элине толук айкын чыгарып бермекчимиз. Сиздер менен мен Азаке, эл уксун YouTube каналы.